Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандар, маанилүү шашылыш кабар бар. Сиздин үйүңүзгө бүгүнкү күндө мына коркунучтуу жаңы жыл майрамы келип жатат. Бул жаңы жыл майрамы эмнеси менен коркунучтуу? Азыр төмөндө айтып өтөбүз. Биринчи, шампандар сатылат. Окуучулар алкаштыкка үйрөнөт. Алгачкы тостторду айтышат. Сизде дагы уул кыз бар. Пайдасыз тарсылдактарды алып, Кытай душмандарын байтып жардам бересиз. Корпоративдик отуруш болуп, аялыңыз же күйөөңүзгө шайтандын ою ишке ашат. Аба ырайы болуп көрбөгөндөй булганат. Аяз ата жөө жомокту келет деп балдарды калпчылыкка мажбурлайсыз. Өлкө боюнча тарсылдакты алса 4 миллиардтан ашык акчаны абага чачабыз. Тарсылдактардын айынан канчалаган боюндагы жеңелер жабыркайт. Жаратылыш байлыгы балатылар кыркылып зыян келет. Маскарапоз караңгылык менен балатына айланып чоң күнөөгө батабыз. Кээ бир окуучулар майрамды көйлөк кие албай суицидке барат. Хаталарды студенттер отуруш кылып, кыздарыбыз келечектен айрылат. Милиция, больница, пожарниктер күчөтүлгөн тартипте иштеп, уйкудан калышат. Мастар көбөйүп, жол кырсык жетесе көбөйөт. Үй бүлөлүк бюджет сызга отурат. Ушул сизге пайдалуу майрамбы? Бул майрам Кытайды байыткан, кыргызды сызга отургузган майрам. Эгер үй бүлөдө балдардын өлкөнүн келечегин ойлосоңуз, башкаларга жеткириңиз. Сизге 71дик түшпөйт, бирок ийгилик болот, иншаллах.